30 күн деле алчы, bir эле айдалалы. Ошондо 3 миллион машина кирет экен. Туурабы? Күнүнө кирген машина айталы. Оюңарда бар ушул 3 миллион машинаны киргизбей, шаардын четине бир стоянка кылып ошол келаткан машиналарды калтырып коюп, ошол жерден жанагы автобус менен уюштуруп берсеңер ушу элге. Ошо жумушка жеккен центральный трассалар менен микрорайондорго оюңарда бар мындай жумушту кылабыз деген. 3 миллион машина кирет экен bir айда. Андай ойлор бар. Ушу өткөндө да бир айтылып кетпеди, ушу эки автовокзалды четке чыгаруу депчи. Ошонун алкагында чоң-чоң стоянка маселелерин азыр ойлонуштуруп атабыз. Балким иногородныйлардын баарын эми, конечно, токтото албайбыз. 3 миллиондун баарын токтотуп кой деген жери жок. Эми кызматка келгени бар экен, врачтар бар экен, мугандирлер бар экен, алардын пропуск жазып берип коелу. 3 миллиондун карашо 1 миллионуна берели булсат. Но bir 2 миллион ушу шаарга келаткандарды ушул базарга келгендер, продуктка келеттер, конокко келеттер. Ошолор жана Европадай келип бир жакшы автобуска түшүп алып, келип конок болуп кайра кетип калып. Силер шаарда жүргөн машинаны эсептеген жерим жок мен. Силер өзүңөрдүн расчетуңар боюнча айтып атам. 100 миң машина күнүнө кирсе, 3 миллион машина bir айда кирет экен. Ошондо 1 жылда эстеп койчу канча машина кирет экен. 36 миллион машина 1 жылда шаарга кирет экен анда. Силер мындай задачаны коюп туруп ошону аткарышын же чечилишин ойлоп чыгарыла да. Кантип чечебиз деп турупчу. Келген сайын ушул жерден жооп берип атасыңар, биз троллейбус сатып алабыз деп атат. Мына суда айтат. Автобус сатып алабыз деген сөз айтасыңар, башка сөз айтпайсыңар. Башка жолун издеп көрбөйсүңөр анда. Альтернативный жолун издеп көргүлө. База албай калдык го уже.